Чүй облустук сотунун имаратында Чүй облусу боюнча жергиликтүү соттордун 2021 жылдын жыл ичиндеги өткөргөн иштери боюнча кеңешме өткөрүлдү. Чүй облусундагы райондук жана облустук соттор тарабынан 2021 жылы каралган иштер боюнча Чүй облустук сотунун төрагасынын милдетин аткаруучу Улан Садырбеков, жарандык иштер боюнча төраганын орун басары Асель Чекирова, административдик иштер боюнча төраганын орун басары Жыргал Мурзалиевалар кесиптештерине тааныштырды. Чүй облусунун райондук соттору тарабынан өткөн жылдын жыйынтыгы боюнча 26932 сот иши каралып, 2020 жылга салыштырмалуу 20,9% көбүрөөк иш каралгандыгы айтылды. Алардын ичинен өткөн жылдын жыйынтыгында Чүй облусунун райондук соттору тарабынан 10146 жазык иштери жана соттук материалдар каралган. Чүй облустук сотунун жазык иштер боюнча соттук коллегиясы өткөн жылдын жыйынтыгында 757 жазык иши каралгандыгын Улан Садырбеков билдирди. Чүй облусунун райондук соттору тарабынан жарандык иштер боюнча өткөн жылдын жыйынтыгында 16786 жарандык иш каралгандыгын, ал эми Чүй облусунун жарандык иштер боюнча соттук коллегиясы тарабынан 1008 иш жарандык иш каралгандыгын Асель Чекирова билдирди. Ошондой эле административдик иштерге токтоло кетсек, өткөн жылдын жыйынтыгында 800 административдик иш каралган болсо, ал эми Чүй облусунун административдик иштери боюнча соттук коллегиясы 200 иш карагандыгын Жыргал Мурзалиева билдирди.